ИБК каналынын, илим жана билим каналынын ачылышыны айта кетсем, анда бул тарыхка кайрылыш керек. 2000 мен адашып калыш деп корком, бирок 2014-жылы өкмөттүн токтому чыккан. Ден соолук каналы ачылсын деп. Бул өзү Ден соолук каналы деп планлашкан башындачы. Анан 2015-жылы декабрда мен бул жака ЛТРге келгенде ушундай канал ачабыз деген сөз эле болгон. Буга чейин эч ким ал каналды ачабыз деп аракет деле кылган эмес экен. Бул кагаз түрүндө кала берген да. Анан январь айынан баштап мен ошол өзүнчө бөлүм түзүлгөн. Анан ал жака Ден соолук продюсерлик борбор болуп түзүлүп, биз эми ойлогонбуз, Ден соолук канал болсо анда даярданайлы депчи. Анан биз телевидениеде билесиңер, эч кандай медиктер иштебейт да. Ошон үчүн практикующий медиктерди, врачтарды чакырып, жаш врачтарды чакырып, аларды окутканбыз. Өзүм деле окутканмын, балдар деле окуткан. Окутуп, анан 1 ай дегенде 1 февраль күнү биз ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын ошо башкы каналынан, ЛТР каналынан 2 сааттык эфирге чыга баштадык. Биз бул 2 сааттык эфирибизде ошол көбүнчө ошо ден соолукка пайдалуу кеңештер, врачтар менен маектер жана ошондой эле башка бир кызыктуу нерселерди айта баштаганбыз. Анан бирок эң кызык нерсени айтайын, июнда 2016-жылдын июнь айында өкмөттүн токтому чыгат. Ал токтомго ылайыктуу бул Ден соолук каналы эмес, илим жана билим каналы деп чыгат. Анан эле биз эми ушунчалык 3 айдан бери пландаштырып, уже мындай орусча айтмакчы на рельсы поставили бардык нерселердичи. Дардаганда эле бизге бул күтүүсүз болгон да бул нерсечи. 2 ай ичинде элестетсеңер өзүңөр, июнда чыкты, июнда кайсы мугалим табасың сен? Мугалим деле жок, окуучу деле жок. Даярдайын десең, барды каникулда, барды өз иши менен. Эң жакшы нерсе биздин коллектив, ошол ЛТРдин жааматы жетекчиликтин сөзүн угуп, түшүнүү менен кабыл алып, кегеле ушундай Ден соолук эмес, илим жана билим каналы болот экен деп. Биз биринчи көбүнчө ошол 5-класстан 11-класска чейинки программаларды тарта баштаганбыз. Себеби 1-класстан 4-класска чейин программаны тартуу өтө кыйын экен. Анан ошол тартып баштап, Бишкек ал жактан өзүнчө тарта баштады. Анан 1 сентябрь дегенде обого чыгып, мен ойлойм, эми ушул бул илим жана билим телеканалынын обого чыкканы, бул нерсенин уже пайда болгону бул ЛТРде иштеген кызматкерлер силердин чоң эмгегиңер. Чын айткандачы. Бул жерде элестетсеңер, же акчасы жок болсо, же техникасы жарым-жартылай келсе, жөн эле энтузиазм менен эле иштеп коюшун кылбасак болбойт экен деп, жаңы канал 2014-жылы ачыла турган каналды 2016-жылы ачып, чындап эле мен бул илим жана билим телеканалын жакшы көрөм, себеби эми өзүң балаңдай көрөсүң да. Азыр 5ке чыгып калсыңар, куттуктайм Кудай кааласа, 100ге чыккыла, именно силердин телеканалыңарды көрүп, биздин кичинекей бөбөктөрүбүз, балдарыбыз, ини карындаштарыбыз көптөгөн маалымат алышсын, контентиңер андан да кызыктуу, жөн гана ошол мектеп программасы эмес, мисалы кругозорго туура келе турган, аң сезимди кеңейте турган бир кызыктуу көрсөтүүлөрдүн автору болгула. Анан былтыр пандемия учурунда, мисалы, мен сүйүндүм да, 2020-жылы бардыгыбыз үйдө отуруп калганда, ошо каяктан алабыз? Үйдөгү балдарыбыз, чын айткандачы, илим жана билим каналынан эле сабак алышып аткан да. Ошол бир мен оюмча жакшы эле келечеги бар. Себеби илим билим канал бул өтө чоң бир идеянын негизинде, идеянын жана ЛТРдин кызматкерлеринин эбегейсиз эмгегинен түзүлгөн bir телеканал.